Салам барыңыздарга. Алдыда боло турган жана сиз көрүп турган видеодогу учуучу самолеттор жана аэропорттордун эң коркунучтуу болгон аэропорттор тууралуу айтам. Бул аэропорттор көрүп өзүбүздүн аэропортторго шүгүр келтирип өтсөңүз, анда класс белги менен басып коюңуз жана подпис болууну унутпаңыз. Видеороликти анда баштадым. Франциядагы эл аралык Куршефел аэропорту. Бул аэропорттун эң кыска учуп конуу тилкеси болгону 525 метр. Ошондой эле асфальтталган учуп конуу тилкеси ылдый карай 18%га чейин кыйшайып учат жана беттер татаалдаштырат. Учуп конуу тилкеси так тоолорунда куралган. Учкучтар түшүүгө даярдануу үчүн жада калса куш өрөөнү аралап өтүшү керек. Эгерде учактар учуп конуу тилкесинин аягына чейин жетиштүү ылдамдыкты сактай албаса, анда алар жакшылыктан үмүттөнбөй койсо да болот. Аскадан учуп кетиши толугу менен ыктымал. Остров Саба. Аэропорттун учуп конуу тилкесине дүйнөдөгү эң кыска узундугу 400 метрге чейин дагы жетпейт. Бул жерге конуу жүрөктүн алсыздыгы үчүн эмес, учкучтун кемеден түздөн-түз аскага расчетун алуу керек болот. Коноордон мурун акыркы көз ирмемде 3 тараптан океанды ээлеп тургандыгын көрө алабыз. Ал жерде болуу үчүн каттуу аракет менен бурулуш керек. Аэропортко 3 типтеги учактардын конуусуна уруксат берилген жана реактивдүү учактар кирбейт. Кариб аралдарынын негизги аэропорту болот. Учуп конуу тилкесине ага жакын болгондуктан учактар коноордо Махо пляжында эс алуучулардын баштарынан үстүнөн 10-20 метр бийикте түз учушат. Учуп конуу учурунда учкуч учуп конуу тилкесине аяктаган ташка урунбоо үчүн бурулуш жасоого аргасыз болот. Медейра эл аралык аэропорту Португалиядагы Лиссабон порту жана Фарадон кийинки аэропорттордун бири. Фуншалдан 17 км алыстыкта жайгашкан. Бул аэропорт аралдын адаттан тыш рельефтен улам дүйнөдөгү кооптуу аэропорт деп эсептелет жана коркунучтуу. Аэропорттун айланасы тоолор менен курчалгандыктан бул жерге көнүү өтө кыйын. Учкучтар соокур бойдон түшүп, учуп конуу тилкесине акыркы көз ирмемде гана багыт алышы керек. 2000-жылы аэропортто жаңы эстетикалык учуу тилкеси курулуп, учкучтардын милдетин бир топ жеңилдеткен. Аэропорт Конгоньяс Бразилиядагы эң коркунучтуу учуп конуучу аэропорт болуп эсептелет. Пайда болгон жылы 1941-жылы. Ал эми узундугу 1435-тен баштап 1940 метрге чейинди түзөт. Сан-Паулдун чок ортосунда жайгашкан. Конгоньяс аэропортунун дүйнөдөгү учуп конуучу тилкелери менен аэропорт деп коопсуз атоого болот. Бул учурда тажрыйбалуу учкучтар үчүн негизги коркунуч начар дренажар системасы болуп саналат. Учурда аэропортто 1435 жана 1940 метр узундуктагы эки учуу конуу тилкеси бар. Сан-Паулдагы ири аэропорт жалпы коомчулукка бир катар коркунучтуу авиа кырсыктар менен белгилүү болуп келет жана көптөгөн кырсыктар бул жерде жабыркагандардын да саны бар десе да болот. Ушуну менен видео аяктады. Каналга катталып, класс басып, коммент жазып өтүңүздөр. Кийинки видеого чейин аман болгула.